Саламатсыздарбы, эфирде өзөктүү маселе программасы, студияда Мерим Сырдыбаева. Биз бүгүнкү программада мамлекеттик органдарды санариптештирүү багытында Кыргыз өкмөтү тарабынан жүрүп жаткан иш аракеттер тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн студиябызга маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиевди чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Бакыт Нуржанович, мына акыркы убактарда ушу мамлекеттик органдарды санариптештирүү боюнча сөздөр айтылып жатат. А дегенде айтсаңыз, ушу мамлекеттик органдарды санариптештирүү дегендин өзүн кандай түшүнсөк болот? Бул мындай түшүнсө болот. Бул мамлекеттик органдарды электрондук форматка жумуштарын өткөзүү боюнча да. Бул кандай болуп калат ошондо? Мисалы алып келсек, баягы ар бир мамлекеттик орган өздөрүнүн кызматтарын көрсөтөт. Бунун баары кагаз түрүндө берилет да. Ар бир жарандарыбыз келип, же тияка барып, же бияка барып убактын коротуп, акчасын төлөп, ошондойдун баарын электрон форматка өткөрүш керек. Ошондой тапшырмалар коюлган убагында 2 жыл мурун эле. Адан бери регламенттер боюнча жумуштар жүрүп атат. Мамлекеттик ишкана ачылган түндүк боюнча түндүк программасы иштеп атат. Ошо мамлекеттик органдарды интеграцияга алып келип, электрондук форматка өткөзүп, биринчиси ошол электрондук форматка мамлекеттик кызматтарды өткөрүш керек. Бул деген кандай, ошондо мамлекеттик органдарды санариптештирүү дегенде элге кандай пайдасын тийгизет? Эл баягы элдер баягы мамлекеттик органдарга барбастан эле үйүндө жатып эле баягы интернеттин ачып, сиздердин электрондук кызматыңыздар менен пайдаланабы, же бир жерге барып кагаздарды ташыбай, бир жерден эле бир кызматкер баягы бир жерден бүт кызматтарды алганга мүмкүнчүлүк болуп калат да ошондо. Ошондо тейлөө борборлору ачылабы? Тейлөө борборлор азыркы убакта деле бар. ГРСтин алкагында иштеп атат. Саны көбөйтүлөт. Информациялык киоскалар ачылган азыркы убакта. Ошол жерде 22 мамлекеттик кызмат көрсөтүлүп атат азыркы убакта. Бирок толугу менен мамлекеттик органдар кошула элек, азыркы убакта 5 эле мамлекеттик орган кошулган, анткени алар даяр. Азыр кайсыл кызматтар? Мисалы, налогду алып койсок, соцфондду алсак болот, мамлекеттик каттоо кызматы. Алардык эмне үчүн кошулганы, анткени алардын базалары электрондук форматка өткөн. Ошондуктан азыр ошолор менен иштесе болот. Келечекте дагы кайсыл кызматтарды? Биздики азыркы убакта планыбыз боюнча жылдын аягына чейин 45 кызматты биз толугу менен электрондук форматка өткөзгөнгө өзүбүзгө план койгонбуз. Ошол план бекитилген азыркы убакта. Андан тышкары 11 октябрда биз электрондук порталды презентация кылып азыркы убакта иштеп атат. 189 кызматты азыркы убакта электрондук форматта заявканы берип койсо болот. Ал баары биздин өзүбүздүн ID картабыз менен иштетсе болот, же токен, бул деген электрондук кол коюу, же мобайл ID менен регистрация кылып, ошо менен уже азыркы убакта иштей берсе болот. Ошол 189 электрондук кызмат боюнча азыркы жумуштар аябай катуу жүрүп атат. Биздин мамлекеттик ишканабыз азыркы убакта ошол жерге 25 госорган, мамлекеттик орган кошулуш керек. Ошол боюнча жумуштар жүрүп атат. Мамлекеттик органдарды санариптештирүүдө кайсыл мамлекеттен тажрыйбасын колдонуп жатабыз? Баягы кайсыл мамлекетте ушул санариптештирүү процесси ийгиликтүү турмушка ашып, анан биз ошолордон мындай мисал алсак болот? Биз көп эле мамлекеттерди тажрыйбасын карап чыкканбыз. Бирок эң жакын деп айтсак болот, бул Эстониянын мамлекети. Азыркы биздин түндүк системасы Эстониянын өкмөтүнөн белек катары берилген болчу. Ошол түндүктө 1 саатын коюп, азыркы убакта 2 жылдан бери ошол менен иштешип атабыз. Бул санариптештирүүнү турмушка ашыруу кандайдыр бир кошумча каражаттарды талап кылабы? Быйыл кошумча каражаттар каралган болчу. 1 миллиард сом долбоорлорго каралган. Азыркы убакта 500 миллион таратылды. Ошол проекттер иштешүүдө азыр иштеп атышат. 7 проект азыркы убакта бүткөн долбоорлор. Калган 17 азыр иштеп атат. Бирок жалпы долбоорлор боюнча айтып койсок, 34 долбоор бар. Улуттук стратегияда бар, өкмөттүн программасында бар. Андан тышкары буга чейинки таза коом деп айтылып аткан, ошо таза коомдон деле проекттер бекитилген болчу.
ар кайсы долбоор ар кайсы деңгээлде турат азыр. Бул Бишкекти эле камтойбу же бүтүндөй республикага тарайбы бул? Жок, бул жалпы республикага тарайт. Анткени биз баягы санариптик разрыв деп коет. Бизде бар. Мисалы биздин Бишкекте тургундары айылга караганда жакшы сапаттуу интернет ала алат, көп жерге чыкпайт, өздөрүнүн ичинде эле. Айылдарда болсо разрыв бар, алакта андайды сапаттуу ала албайт. Ошонду биз азыр чечип атабыз, интернетти ар бир айылга жеткириш үчүн, жеткиргенден кийин толугу менен кызматтарды сапаттуу ала алат да, электрондук форматта. Ушул санариптештирүү ишке кирсе, биринчи кезекте элге кандай пайдасын тийгизет? Биринчиден, мындай айтып койсок, электрондук формат, санарип формат, бул коррупцияга жол берилбейт ушул жерде. Ошондуктан биздин жарандарыбыз кандай бир мамлекеттик адиси болобу, ошолор менен контакты жок болот. Ошол коррупция эң биринчиси ошол. Экинчиси бул убакыт, бул акча. Анткени электрондук форматта ар кайсы жерге чуркабай, бир жерде эле запрос кылынат, бир жерге 7 справка электрондук форматта келип калат, ага да акча төлөбөйт. Айтып кетсеңиз, мына баягы көп мындай баягы талаш тартышты жараткан кайсы кызматтар киргизилип атат, ошол баягы мисал кылып? Жаңы кызматтар. Элде көп наразычылыкты, баягы кезек күтмөй, дагы коррупция деп айтып кеткен. Мындай деп айтып кетсек болот, эң көп кызмат бул мамлекеттик каттоо кызматында көрсөтүлүп атат азыркы убакта. Эң көп көрсөткөн үчүн ушунчалык көп деле наразычылыктар болот да. Бирок ал боюнча мамлекеттик ГРС өзү иштеп атат, кызмат. Өзүнүн баягы кандай катачылыктар болсо ошону кетиргенге. Биз деле ошону жардам берип атабыз, ал жерде турган жокпуз. Анткени канчалык сапаттуу кызматты биз көрсөтүп берсек, ушунчалык биздин өкмөткө доверие берилет. Толугу менен качан ишке кирип болот? Толугу менен мындай болот деп сразу айта албайбыз, анткени ар кандай долбоор ар кайсы мөөнөттө бүтөт да. Биздин кыска мөөнөттө проекттер каралган, орто мөөнөттө жана тиги 5-10 жылга чейин долбоорлор бар да. Мына сиздердин комитет түзүлгөнүнө 2 жылдай болуп калды. Бул аралыкта кандай долбоорлорду ишке ашырганга үлгүрдүңүздөр? Мисалы айтып кетсек, азыркы убакта биз баягы өзүбүз саясат жүргүзөбүз электрондук башкаруу боюнча. Ошондуктан биз жалпысы проектти алып өзүбүз иштетпейбиз да. Биз шартты түзүп беребиз, стандарттарды түзүп беребиз. Мисалы инфраструктура боюнча шарттарды, стандарттарды түзүп беребиз. Ошондон кийин башка мамлекеттик органдарга ошонун баарын берип туруп, бизге бөлүнгөн акча каражатты биз ошолорго берип, алар өздөрү, бирок биз көзөмөлдөйбүз, биз конкурстук комиссия, биздин техникалык адистер кирет, ошонун баарын так түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Маалыматтык технологиялар деп өзү аты айтып тургандай эле, баягы жаңы нерселерди баягы мамлекеттик органдарга киргизүүгө аракет кылып атасыздар да. Дагы кайсыл министрлик дейбизби, ведомстволорда ушу баягы сиздердин баягы көзүңүздөр түшүп, бир жаңы бир нерсе киргизсем жакшы болот эле деген иштер бар? Биз андай бөлө албайбыз, анткени биз баягы ар бир эле мамлекеттик органдарга тең киргизгенге аракет кылып атабыз. Бирок ар кайсы мамлекеттик орган ар кандай деңгээлде турат азыркы убакта. Ошол эле соцфонд, ошол эле налоговый же таможняны алып койсок, алардын деңгээли чоңураак, анткени алар ошол электрондук ошол эле бажы тармагында кандайдыр бир жаңы баягы санариптештирүү деле ал жакта бир талап кылынып атса керек да? Алар иштеп атат. Алар биздин баягы ЯЭСтин алкагында жумуштары бар. Алар ошол электрондук форматта документтерди электрондук форматта уже алмаштырып атышат. Ошондой эле соцфонддун деңгээли чоңураак, анткени алардын электрондук базалар 10 жылдан бери эле уже иштеп атат. Ар кайсы мамлекеттик орган ар кайсы деңгээлде. Рахмат кызыктуу маегиңиз үчүн, ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү программада маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шашенбиев менен мамлекеттик органдарды санариптештирүү маселеси, комитеттин жасаган иш-аракеттери жана келечек пландары тууралуу кеп кылдык. Сиздер өзөктүү маселе программасын көрдүңүздөр. Биз менен бирге болуңуздар.